18 май 2026 жыл магистраль Барпалыкула көчөлөрүнүн кесилишинде салынып жаткан Олокон турак жайына келгенбиз. Достор, бүгүнкү күндө Олокон турак жайында эмне жумуштар жүрүп жатканын дал ушул видеодон көрөсүздөр. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Достор, бүгүнкү күндө Олокон турак жайында 90% монолит жумуштары аяктап, отделка жумуштары башталган кезде. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда Олокон турак жайында заманбап фасадный материалдар келип түшкөн. Ушул материалдар боюнча кененирээк маалыматтарды бул жакта байкелерден алалы. Ассаламу алейкум. Өзүңүздү бир сыйра биздин көрөрмандарга тааныштырып койсоңуз. Эмне жумуш менен эмгектенесиз? Атыңыз ким? Ушул жөнүндө кененирээк маалымат. Ассаламу алейкум. Атым Улук мырза. Ушу Олокон турак жай комплексинде прораб болуп иштейм. Прораб, Так, Улук мырза. Азыркы учурда бул Олокон турак жайында бул фасад материалдар өзгөчөлөнүп, бөлөкчө экен. Биздин мурда буга чейин колдонгон материалдан бунун эмне өзгөчөлүгү бар? Бул эмне деген фасадный материал? Негизи биз буну базалит катары эле билчү эле, азыр бул фасад болуп колдонулат. Ушул боюнча кененирээк маалымат берип койсоңуз, Туура. Бул фасадный материал чындыгында бизге жаңылык болуп Кыргызстанга биринчи жолу келип атат бизге. Биринчи жолу Олокон турак жайына, Кытайдан келди. Бул жерде комплексный болуп, композиционный болуп келди да материалчы. Бул жерде утеплениясы базальты и сырткы обшивкасы эмеси. Фасадный бети, ташы. Лицевая сторонасы бул. Лицевая сторонасы полный биригип келген да. Работасы жалпыланып кошулган. Бул жана бизде колдонулган базалиттен эмне айырмасы бар бунун? Мисалы биз жана двухслойный пятеркадан 5 сантиметрликтен экини колдончук да. Двухслойный. Азыр бул жерде бир эле слой экен да, бирок жанагы плотность туура келеби бул жерге? Туура келет. Плотности 120. Анан бул жерде өңдөрү да бар экен, канча өң бар бул жерде? Фасадтын проект боюнча берилген цветине жараша бизге 4 цвети келген да. 4 цвети. Сары, ак, кара серый, анан кийин кызыл цветте. 4 цветтен келген. Всё, цветной. Бул жерде да. Бул жанагы мисалы сыртында турат да, азырчы булчу. Кадимкидей эле жан чачында туруштук бере турган материал. Берет, Всё, түшүнүктүү. Могул жерде кусоктору да бар экен, достор. Азыр көрсөк болот, бул уже ушул материалдын отходтору экен да бул эми. Эми иштетилип чыккандан калгандары. Мындан эле жакындан көрсөтсөңөр болот. Бул талшынасы канча эми бунун? Талшынасы 10 сантиметр. 10 сантиметрге чейин барат, 10 сантиметрге чейин барат. Так, плотность 120 дедиңиздер, Плотность 120. Сырты как эме сыяктуу болуп кеткенде, жанагы жидкий травитриндин эле эмеси. Жок, жанагы эме колдонуп атпайбы? Кумданчы, таштан. Жидкий камень деп койсок деле болот экен. Жидкий камень десек болот да, Таш сыяктуу. Кум майда кум экен да сырты. Анан бул эми бул кантип чапталып атат да бул азыркы учурда эми. Кантип чапталып атат? Эмне менен эмнелер колдонулат? Мисалы биз көргөндөн бул жерде клей колдонулат. Клейден сырткары жана айтып атпасызбы, эмнелер колдонулат? Крамштейн бар да. Крамштейнге отурулат да, өзүңүздөр деле тартып көрсөтсөңүздөр болот. Бул жерде технологиясы боюнча клей 70% кармайт да. Ошондуктан биз ар бир өзүнүн проект боюнча өзүнүн размерлери бар да, кусоктору. Ошолорду фасадтын бетине чапташат. Отметкаларын коюп, размерлери мененчи. Анан ар биринин бетине 70% клей чапталат. Атайын ушу фасадтын панелге расчет алынган. Улук мырза, бул панель ошондо силикон коюлбайт экен да, бул кесилип турган кичинекей. Проект боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай мында кесилип бул көрсөк болобу, мына могул жерде экен, достор. Заготовкасы бул жакта. Заготовка. Бул жерде специальный станок бар экен. Бул станок менен размерлер кесилип алат экен. Плюс мына азыр мен байкаган биринчи кронштейндер коюлуп, анан үстүнө отурат экен бул, клей менен, андай. Анан бул бирок капталдарынан да эки боковой поддержка да бар бул кронштейн. 4 тарабынан бар. 4 тарабынан тең бар. Эки-экиден 4 тарабынан кетет. То есть жанагы мисалы мен азыр ойлоп аткам да, бул бири-биринин үстүнө эле отурат деп андай эмес экен да. Жок. Бир фасад экинчи фасадка нагрузка түшүрбөйт. Жок, ар биринде өзү индивидуально көтөрөт кронштейн. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, бул фасад биринин үстүнө бири коюлбайт экен. Бул жерде ар биринин ортосунда биз жакындан көрүп тартып көргөзөбүз. Кронштейндер бар экен.
кронштейндерге олтургузат. Артына клей чаптап туруп, ошол кронштейнге отургузат и капталынан дагы дополнительно эки тарапка жылып кетпеш үчүн кронштейн бар, Всё түшүнүктүү. Бул эки этаж ошондо кандай болот турган болот? Эки этажы болсо утепление болот базальт менен. Бул уже классика, классикалык керамогранит менен келет, Всё түшүнүктүү. Бул фасадтан сырткары. Мисалы азыр 90% монолит жумуштары калыптыр. Монолиттен сырткары 90% наоборот жумуштары бүтүп атат. Кечин сурайм, 90% монолит жумуштары бүтүптүр. Монолиттен сырткары бул жерде фасад жумуш жүрүп атат. Кээ бирки блоктордо кладка кирпич бар экен. Дагы отделка жумуштардан эмне жүрүп атат? Отделка жумушу полный жүрүп атат азыр. Мисалы кровлялар жабылды да биздечи ал деле бир 10-15 блок. Кровля жумуштары жаап бүткөн. Отделка жумуштары, сантехника, электричество полным ходом кетип атат жумуш. Азыр объекттин ичинде уже ремонт жумуштары жүрүп атат. Азыр ошолордон да барып бир көрсөк болобу? Болот. Сөзсүз жаныбызда эле блокто бар. Всё, жүргүлө анда. Ошол жакты достор кирип, отделка жумуштарды ичинен көрөлү кандай жумуштар жүрүп аткан. Достор, момундай болгон. Биринчи 2 кабаты бүт бардык блоктордо, Бүт блоктордо ушундай. Полный блоктордо ушундай болуп граниттер келип, гранит ташы менен эме болот. Эки этажы сырт ичи утепление болот. Десятка базалит менен обязательно утепление. Андан сырткары момундай болуп гранит таштар жабыштырылып атыптыр. Бул эмнеге себептен эки эле этажга чапталып атат? Анткени бунун технологиясын да бир көргөзүп берели, Улук мырза, мына байкелер как раз азыр. Бул таш оор болгондуктан специально момундай креплениеге олтуруш керек. Специально буга арматура токулуп чыгат кошумча. Бул кошумча нагрузка берет. Ошол себептен достор бул эки эле кабатка уруксат берилет. Андан ары тилекке каршы нагрузка уже көтөрө албайт, фасад сыйрып түшөт, туурабы? Туура, оор болуп калат. Оор болуп калат. Мына азыр мына көзүңүздөр көргөндөй арматураны стенага кагып, аны сваркалап, бул жерде ары бир бөлүкчөнү, мына достор келиңиздер. Көргөзөйүн, мына бул жерде бир вариант бар экен. Мына момундай болуп, специально отверстиялар болот. Бул ушундай болгон катуу клейге олтургузулат. Таш болуп калат. Келиңиздер, жакындан көргөзсөң, жакындан тартып койсоңор болот. Бул специальный клейлер ушул гранитке колдоно турган. Бул кадимкидей таш болуп калат. Ала момундай крепленияларды жасагандан кийин муну арматурага сварка жасайт. Эми бул весь оор, бул натуральный камень, таш. Ошондуктан болгону эки эле кабатка муну колдоно алабыз, достор. Азыр бул жака мына кафелдер чыгып барат, достор, көрсөңүздөр болот. Параллельно жумуш, бул жерде терезелер коюлуп, автолифт менен. Келиңиздер, муну да көрөлү. Отделка бизде өзүңүздөр билесиздер, Олокон трак чайы бүт бары ремонту менен под ключ тапшырылат. Ошондуктан уже кафель жумуштары да башталыптыр. Ушул жакты кирип көрсөк болобу? Болот, сөз. Жүрүңүздөр анда. Квартиранын ичинен көрөлү. Достор, өзүңүздөр билгендей, Олокон трак чайы толугу менен под ключ тапшырылат. Бүгүнкү күндө мына азыркы учурда бул подъезд жумуштары да башталыптыр, Полный квартиралардан бери эле болду жумуш башталды, отделочный. Отделочный жумуштар. Бул достор лифтовый шахта, 2ден лифт болот. Мына биринчи этажда эле квартиралар экен, бул жерден да көрсөк болот. Сухой стяжкалар уже куюлуптур. Куюлган. Бул жерде бир бөлмөлүү батир, 45 квадрат метр экен, киргенде совмещенный санузел кетет. Проводкалар. Уже көптөгөн проводкалар уже. Проводка полный бүткөн окшойт уже, полный бүткөн. Мына өзүңүздөр көргөндөй щит ушул жерге дерин до квартирного щита берилет. Бизде полный под ключ момулорго чейин кетет, иштерине кетет. Бул жакта бул эме газовый котелдун эмеси. Газовый котелдун суулары, Бул жерде бизде автономный газовый отопление по квартирный. Ар бир квартиранын өзүнүкү. Подоконниктер коюлган, алюминиевый рамалар, терезелер коюлган. Монтаж, электричество, сонун болуп бүттүр, достор. Бул жерде суунун трубалары, канализационный труба. Бийигирээк этаждарды дагы көрөлү, кандай жумуштар. Эшиктер установка башталдыбы? Эми башталат. Азыр пока что эмеде процессте да. Процессте. Келди негизи эшиктер бизге. Эшиктер келип атат, коюлуп баштайт. Ылдыйкы блоктордо, башка блоктордо башталды коюлуп. Анда ошо эшиктерин да бар. Көрөлү. Эме потолок бул жакта эмне болуп атат ошондо? Коридордуку Армстронг болот. Армстронг болот, Квартиралардыкы натяжной потолок. Натяжной.
А так, бул жерде бүгүн көрдүк. Бул двухкомнатный квартирадан пример көрөлү. Мына достор, бир пример 2 бөлмөлүү фатир. Бул жерде раздельный санузел, бул жерде да электричество, монтаж, кабелдер монтаждары бүтүптүр. Ооба, толук бүткөн. Слаботочка барды. Слаботочка барды бүттү. До точки подключения бизде бул жерде эмеден коюп беребиз да. Радиаторлар да. Булардын баары чыккан достор, кесилет, радиаторлор орнот. Бул жерде включатель, розеткалар бүт. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Токтордун баары, монтаждын баары бүтүптүр, электричество монтаж. Эми ооба, подразделениялерде эмелерди коюшубуз керек да, кийинчи. Включатель, розеткалар установка болот экен, бүттүк экен. Так, Улук мырза, бизде Олокон Трак жайында проект боюнча бала бакчалар каралган, 2 бала бакча, 3 кабаттуу. Туура, Бул азыр ушул бала бакча да бул. Ооба. Ушул боюнча бир аз маалымат берип койсоңуз. Бул жерде уже башталыптыр маналь жумуштар, бала бакча. Жумуш башталды. Туура, бизде 2 бала бакча бар. Долбоор боюнча 2 бала бакча каралган. Анын биринчиси мына курулуп атат. Азыр цокольный этаж полный монолитный жумушу бүттү. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи этаждын колоннасы бетонго дайын болуп турат. Армировкасы бүткөн. Бул азыр биринчи этаж, Бул биринчи этажга келип калды. 3 уровень, 3 кабаттуу. 3 этаж. Анан бунун эле бул жак тарабында дагы бири бар, Дагы бири бар. Ооба. Мына достор, соцкультура БТА СКБ бала бакча башталды. Мектеп боюнча-чы, мектеп эмне болуп атат? Мектептин катлабаны казылган. Азыр бетонка салынган, ал жакта да жумуш жүрүп атат. Аны да барып анда бир көрөлү, көрсөтсөк болот. Ал жакта да жумуш жүрүп атат. Достор, көпчүлүк айтат жана газоблоктор бес көтөрбөйт, мык кагылбайт дегендерге бир көргөз коеюн. Бул плотность аябай эле мындай плотный кирпич сымал эле. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот, жанагындай бир пористи бирдеме эмес. Биз муну атайын лабораторияга тапшырабыз да. Бизде жана лабораториядан результаттары чыкты да, жакшы. Клиенттер айта берет да, буга эме жанагы мык кагылбайт деген сыяктуу кылчу, же кармабайт деген сыяктуу даже мондай эме бар экен. Фрут бар экен, көргөзүп берели. Бул специальный эмелер бар, жанагы не деп коет, дюбель мыктары бар, өзүнүн креплениялары бар. Ошондойлорду колдонсоңуздар, эгер кааласаңыз, бул газоблокодагы килем илсеңиздер болот, эгер килем илгиңиздер келип аткан болсо. Азыркы современный материал мурдагыдай пористый эмес, булар плотный кирпич сымал, ошол эле кезде жеңил и жылуу болот, достор. Так, достор, мына өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күндө уже Олокон Трак жайында параллельно ушундай сеть, суу, канализация, жана эмне газ, ошондой жумуштар жакында кирет. Полный жүрүп атыптыр, Ооба. Коридор, прихожка, коридорлордо ушундай болуп, 2 өңдө экен, Кафелдер коюлуптур, достор. Бул жактара, мына как раз могул жерде эшиктер да бар экен. Бул уже квартирага эшиктер коюлуптур. Туура. Эшиктерди да. Бронированный входной эшик. И плюс бул жакта ремонт менен болгондуктан ички эшиктери дагы полный коюлат. Так, достор, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр да болот. Лестничный площадкалардан да уже коюп башташтыр, Бул жерге дагы кафель экен, бул жакта бизде терезелер бүт бардык эмеде, мен билгенден алюминиевый профилдер, полный алюминиевый профилдер коюлган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бардын баары бүгүнкү күндө жасалып атат. Терезе дагы примерно мен байкагандан где-то бир 40% коюлуп калыптыр уже. Дээрлик, ооба. 50-40% коюлуп калыптыр. Калгандарына да уже бүгүнкү күндө установка кылып атат терезени. Монтаж жүрүп атат. Монтаж жүрүп атат. Так, достор, эске сала кетсек, Олокон Трак жайында 750 орунду мектеп каралган. Бүгүнкү күндө мектептин ушинтип котлованы толугу менен казылып, подбетонкалары куюлуп, уже арматураны ток башташтыр. Бул жерде ушул 750 орунду мектеп дагы ушул проекттин ичинде чогуу бүтүрүп беребиз, Туура, ооба. Жакшы, аябай сонун. Бул жерде жакында эле биз видеоролик тартканда эме бар болчу, грунт турган болчу. Бул сырттан чыккан. Алардын баарын алыпсыңар да, Ооба, полный алынды, казылды. Бул жер трамбовка берилип отметкасында. Анан эми монолит жумуштары башталды. Все, Улук мырза, сизге чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик.
аябай сонун жумуштар жүрүп жатыр. Сизге ушул маалымат берүүгө чоң рахмат. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй Олокон турак жайында бүгүнкү күндө ушундай жумуштар жүрүп жатат. Эгерде сиздерде суроолор болсо, бизге комментарий жазыңыздар. Биз сиздерге дагы да объектилер жөнүндө видео материал тартканы даярбыз. Азыр биз Бишкектин түндүк батыш тарабында курулуп жаткан түндүк 1 турак жай комплексине келип, сиздерге курулуш иштери кандай жүрүп жатат экенин көрсөтүп беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй, монолит жумуштары толугу менен аякталып, фасад жумуштары жана чатырлары жабылууда. Ичиндеги болсо кара жумуштары ПСО, мындайча айтканда, толугу менен 80-90% аякталып калды. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, мына артыбызда азыр коммуникацияларын киргизилүү учуру болуп жатат. Бул жакта канализациянын турбалары орнотулууда. Бирок эми жалпы комплекстин ичинде бардык коммуникациялары дагы киргизилип жатат. Бул мындайча айтканда электричество, суу жана башка эмне коммуникация болсо, бардыгы азыркы учурда орнотулууда. Эми өзүңүздөр көрүп жаткандай, Бишкек шаары кеңейип жатат, жаңы локациялар кошулууда. Анан эми бул жак негизи мурда Сокулук районуна караган болсо, азыркы учурда Бишкек шаарынын 1-Май районуна карап калды. Айтайын дегеним, бул райондун перспективасы абдан чоң. Комплекстин жалпы аянты 192 гектар жер. Жаңы ош базары салынып атат, жаңы автобекет салынып атат, жана ошондой эле соода борбор, мектеп, бала бакчалар дагы түшүп жатат. Анан эми ушул үйлөрдүн курулуп жаткан аянты болсо 18-20 гектар жерге курулуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй 6 кабаттуу үйлөр. Жалпы 2200 батир бар бул жакта. Анан былтыр болсо, мына 1 жыл мурда эч нерсе жок, талаа болчу бул жер. Анан 1 жылдын ичинде мына 6 этаждуу толугу менен өзүнчө бир микрорайон болуп калды десек, жаңылышпайбыз. Анан башында болсо ушул жер жаңы башталган кезде бөлүптөлө жолу менен берилген. Жана эгерде сиздер бул жерден батир алабыз деген болсоңуздар, накталай төлөм менен сиздерге ыңгайлуу жана сиздерге ылайык келе турган батирлер бар. Кезектеги биздин объект Лев Толстой Садыгалиева көчөлөрүнүн кесилиши Урпак турак жайы. Азыркы учурда Урпак турак жайында өзүңүздөр көргөндө монолит жана кирпич жумуштары жүрүп аткан кези. Тагыраак айтканда, бул бизде 1-чи блок монолит жумуштары 1-2 кабатка көтөрүлүп калыптыр. Бул жакта болсо 2, 3, 4 блоктордо уже монолит жумуштары 10-чы кабатка тете көтөрүлүп калган. Азыр биз минусовой этажды көздөй түшүп баратабыз. Өзүңүздөр байкасаңыздар, достор, бул жакта толо арматура материалдар жыйылган, запас бар, жумушубуз токтоосуз жүрүп аткан кези бул жерде уже уголокторду да коюп башталган. Бул жакта бизде мына 1-чи блок монолит жумуштары 1-чи кабатка, 2-чи, 3-чү, 4-чү блоктордун монолит жумуштары 12-чи кабатка дайыр көтөрүлүп калды. Кирпич жумуштары болсо где-то 7-8-чи кабатка дайыр көтөрүлүп калган кези. Бул жерде өзүбүздүн мини цехтер бар. Момундай зымдарды, монолитке кетчү арматураларды, момундай пруттарды ийип, өзүбүзгө ылайыктуу материалдарды дал ушул объекттин өзүнөн чыгарабыз. Процессти көрөлү. Бул жерде байкебиз жумуш кылып атат. Ассаламу алейкум аке. Кайсыз? İşleriniz жакшыбы? Жакшы. Бул эмне жумуш кылып атасыз аке бул жерде сиз? Бул жерде ошол монолитке керектелүүчү заготовканы жасайбыз. Хомуттарды жасайбыз, пешкаларды жасайбыз. Бул ошол менен арматураларды дагы ийеби бул? Арматура ийет, арматураны пешка кылабыз. 8 зымдардан хомут жасайбыз. Бул эмелер экен, сиздерге? Таблицалар. Жумуш кандай жүрүп атат беке? Алхамдулилла, жакшы. Мындай материал жетпей калгандай эми учурлар жокпу? Материал кенен. Ошол сиздерде кенен экен, жыйылып жатат го. Материал кенен. Ошол этажга жетчү материал бүт келген да бияка. Жакшы. Рахмат аке, ишиңизге ийгилик. Келиңиздер. Ана достор, өзүңүздөр көргөндөй, аке бул жерде ушул мини цехти жетектейт экен. Өзүнө керектүү размерлерди кесип, момундай болгон хамуттарды,
мындай болгон пруттарды ийип заводской кылып жасап чыгарып алат экен. Достор, бул жер подушка. Ушул 180 метр бийиктикте. Мунун ичи толу арматура. Ушунун үстүнө бизде үй турат ушундай болуп. Кабаттуулугу 16 кабат. Азыр өзүңүздөр байкагандай монолит жумуш 12-чи кабатка көтөрүлүп калыптыр. Кирпич жумуштары 2-чи, 3-чү, 4-чү блокторго 5-чи, 6-чы, 7-чи кабатка дери көтөрүлүп калган. Бул жак тарапта бизде 5-чи, 6-чы блоктор. Бул жерде монолит жумуштары 3-чү, 4-чү кабатка көтөрүлгөн, түйүнөн параллельно кирпич жумуштары да башталган. Бул жак тарапта бизде 7, 8, 9-чу блоктор. Бул жакта да монолит жумуштары эң арты 3-чү кабатта экен, асты болсо 6-чы кабатка көтөрүлүп калыптыр, достор. Бул жакта да түйүнөн уже кирпич жумуштары башталган. Негизги жумуш бул жерде кирпич жана монолит жумуштары жүрүп жаткан кезде. Объекттин өзүндөгү дагы бир цехке келдик. Бул жерде момундай болгон тинкелерди вентиляционный шахтага, вентиляцияга ушинтип өзүбүз жасайбыз. Ушул жерден заготовка кылат экен. Бул жерде да цехтер бар экен. Ассалам алейкум, жигиттер. Ассалам алейкум, кандайсыңар? Иштер болуп атабы? Ассалам алейкум. Эмне жумуштар жүрүп атат бул жерде? Маалымат берип кой аласыңарбы? Бул жерде биз вентиляциянын ушул основной шахтанын эмесин заготовка кылып атабыз. Шахта ушундай болот, вентиляциянын шахтасы. Ооба, ушул основной калың ошо черный металлдан болот, миллиметр. Бул жерде өзүңөр ийесиңер буну сразу. Биз өзүбүз кесип, өзүбүз ийип, ошондой өзүбүз чабабыз. Бул жана сварка болбойт экен да, бул жана замок жасалып эле ошондой бири-бирине Замок, английский замок жасалат, анан кийин бул жерге уголоктор кийгизилет. Анан ошол уголокторун кыпчытып туруп, анан сваркамен тийгизебиз. ийип коет, Муну ошондо азыр жана сыртта краскаланып турбайбы? Ошол бири-бирине кошуп кете берет. Ооба, анан замок болгондон кийин бул жеринде тешиктер болот да. Гайка шайба менен эле ошолор бири-бирине бекип кете берет, буралып. Бекип кетет, Имо эмелерине бул жерине болсо уплотнительдер бар, тез жерде. Клейленет, сторонний. Ошолор менен клейленип, шумка эмелери бар, вибрация болбош үчүн ошолор кете берет. Бул уже жазалып атса, значит бул уже коюлуп атат, Или заготовка Булар азыр заготовка болунат, анан краска болунат, ичи сырты. Андан кийин уже уголоктор бекилет. Объектке качан коюп баштайсыңар буну? Объектке биз койбойбуз, биз только заготовка. Заготовка. Уже коюп атышабы бул негизи? Установщиктер алар башкалар. Негизи баштадыбы же баштай элекпи пока? Установканы. Эми Эми башталат, Могул жерде балдар эме алар дагы өзүнүн материалдарын күтүп атышат да. Мондай болуп, мисалы бул Астынковканыкы. Мондай болот, уголок бул жерине уголоктор кийилет. Кийилгенден кийин анан бунуку болсо черный металл да. Бунуку деген эмеси бекли могул жерлеринен сваркаланат, могул жери кылчылат. Анан ошондон кийин анан бул уже даяр болуп баштайт да. Түшүнүктүү. Могул жерде уже ушул силердин эмелери, основной аппараттары ийе турган. Изгибичный станоктор, Мына достор, бул жердин объекттин өзүндө ушундай станоктор бар. Бул жерде да азыр бул цехта иштеп атат. Ушундай болуп, балдар вентиляционный шахтанын трубаларын шахтанын өзүнө ушинтип ийип атыптыр. Мейли, рахмат жигиттер, иштериңерге ийгилик. Биринчи блок менен экинчи блоктун ортосунда бизде бала бакча, достор. Азыркы учурда бала бакча цокольный этажы коюлуп, биринчи этажга уже арматуралары токулуптур. Биринчи этажга бетон алганы даярдалып атыптыр, достор. Бул жерде мына бизде 5 кабаттуу бала бакча да каралган. Достор, Урпак турак жайында 3-чү, 4-чү жана 5-чи блоктун астында Садыгалиеванын жегинде коммерциялык помещение каралган. Өзгөчөлүгү цокольный этаж жана биринчи кабат, бийиктиги 4 метрден ушул узундукта Садыгалиеванын жеги бүт бары коммерциялык помещение болот. Алтай шаарчасы жаңы курулуп башталганда абдан көп сөз жараткан, абдан көп талкуу жараткан, курулуш иштери токтоп калды, котловандарга суу толуп кетти деп дагы мындай жаман сөздөр дагы болуп кеткен. Бирок эми чындыгында курулуш иштери кандай болуп жатат? Азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Азыр биз биринчи, экинчи сектордабыз. Мындайча айтканда,
курулуш иштери ушул жерде абдан жүрүп атат да. Бул 28-жылы бүтө турчу блоктор. Анан айта кетчү нерсе, артыбызда турган сары забордун ар жагы Фучик көчөсү. Анан өзүңүздөр билгендей территория көрдүңүздөрбү, алыстыкты. Анан ушундай суроолор келип калат да. Фучик көчөсү менен ары бери өткөндө биз курулуш иштери жүрүп жатабы, мындай байкабайбыз депчи. Анан эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул аралыкты Фучик көчөсүнөн бери жок эле дегенде жөө басканда бир 15-20 мүнөт басыш керек. Курулуш иштери ошон үчүн баягы силерге кандай жүрүп атат көрүнбөй калып атат да. Азыр болсо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өйдө тараптан ылдый тарапка кетип баратат. Азыр мына ошол Фучик жакка дагы жакындап калды, курулуштар ошол жакта дагы жүрүп атат. Башталды, котловандар казылып, ошол жердеги подбетонкалар куюлуп атат. Өзүңүздөр кадрлардан көрсөңүздөр дагы болот. Азыр эми арт жагымда карасаңыздар, подбетонкалар куюлуп жатат. Подбетонка куюлуп бүтүп, ошол гидроизоляциялары жасалып, жана оң жагында көрсөңүздөр болот, ошонун үстүндөгү арматуралар уже токулуп жатат. Бул деген 0-дон 1ге көтөрүлүп жатат деген сөз. Анан бул жакта мына сиздерге көрсөтүп коелу, гидроизоляция подбетонканын үстүндө 2 слой кетет. Бул баягы нымдуулук жана ошондой бир маселелер болбош үчүн да. Анан эми дагы бул жактан өзүнөн сурап, ушул жакта иштеп жаткан курулушчулардан дагы сурап коелу, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Бул жакта сиздер азыр неме видео тартып атабыз да. Ошол боюнча өзүбүздүн баягы репортаж кылып, видео отчет кылып атабыз да компаниянын эмесине. Ошол боюнча сиздерге мына азыр бул жакта кандай эмне жумуш жүрүп атат, ошону бир сыра айта кетсеңиздер. Гидроизоляциялар бүткөнү калды, мына этап болчу. Мына уже 3-линияга келип калды. Жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Мына жакында бетон алабыз. Котловандарга баштадык, мына арматура токулуп башталды баары. Ооба. Жакшы болуп атат. Жолдорду оңдоп атабыз. Келип эми условия кылып берип атышат. Эми жакында бетон алып баштасак анан баары жолго түшүп калат. Эми жолго түшүп ататчы, негизиненчи. Ооба, биз дагы көрдүк, мына ошол чынын айтканда бул жакта курулуш абдан жакшы жүрүп атыптыр. Мындай бут коерго жер жок дегендей, баардык жакка карасаң курулуш материалдары жана өзүнүн баягы иштер жүрүп атат. Анан эми азыр именно сиздер бул жакта ушу гидроизоляцияны кылып атасыздар, Биз жок, биз поддержка баарын эле кылып атабыз. Ооба, жалпы эле кылып атабыз баарын. Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Адам көрүп атасыздар да канча жумушчулар. Жакшы. Камсыз иштеп атышат, жакшы. Жакшы. Чоң рахмат анда сиздерге да ийгилик ишиңиздерге. Ассаламу алейкум байке. Азыр бул жерде эмне жумуш жүргүзүлүп атат? Өзүңүздөр айтып коңуз. Бул жерде азыр подушканы баштадык. Подушканы азыр нижний верхний слой токуп атабыз. Так анан нижний азыр верхнийди баштадык, плюсуну. Плюс бүткөндөн кийин анан выпусканы өстүрмө подвалдын выпускаларын токуйбуз. Ооба. Анан боковой борттор коюлат. Анан подушка коюлат. Подушка коюлгандан кийин анан стеналарын баштайбыз. Ооба. Демек азыр мына могул подбетонка үстүнө арматуралар токулуп, азыр ошол иштер аткарылып атат да. Булар бүткөндөн кийин куюлуп, азыр подбетонкадан мурун кийин гидроизоляция болду. Ооба. Гидроизоляциянан арматура. Ооба. Подушканыкы болуп атат. Азыр мына могул ушул көтөрүлгөндө, мындайча айтканда тиги артыбызда турат го, ошондой болуп көтөрүлөт. Анан бул жака опалубкалар баягы орнотулат. Мына бул турган азыр ушул, Ооба, ушул. Бул фундаменттин немелери. Подушканыкы. Хорошо. Түшүнүктүү, ишиңиздерге ийгилик анда, чоң рахмат. Мынакей достор, азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жакта дагы байкебиз менен сүйлөшүп бир сыра өзүнүн иштер кандай жүрүп атат, эмне жумуштар аткарылып атат сурадык. Өзүңүздөр көргөндөй ушул подбетонка куюлуп, үстүнөн гидроизоляция бардыгы кылынып, анан үстүндөгү ушул подушкасынын, мындайча айтканда ошол подбетонканын үстүнөн дагы фундаменттин астындагы ошо арматуралар токулуп, анан ушулар куюлгандан кийин ушул артыбыздагы тургандай болуп көтөрүлөт. Анан ошол опалубкалар орнотулуп, анан дубалдары көтөрүлүп баштайт. Мындайча айтканда монолит жумуштары толугу менен башталды десек болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жумуштар аябай жакшы жүрүп жатат. Алейкум. Бул жакта сиз мастерсиз, мастер. Анан өзүңүз айта кетиңизчи, курулуш иштери ушул боюнча, мисалы үчүн могу блоктор, бул жакта эмне иштер аткарылып атат? Бул жерде иштер ар кандай иштер болуп атат да. Кээ бир өйдө жагы котлован казылып бүттү, грунт төшөлүп атат. Ылдый жагында 5-6 линияда грунт төшөлүп атат, котлован казылып атат, бетон, подбетонка бетон алынып атат. Анан кийин подбетонкадан кийин
рубероиддор чапталып атат, нымдуулукту, Изоляция. изоляция, нымдуулук эме бетонго өткөрбөш үчүндөр. Анан бул өйдөкү 2-3 линияларда 4 линия уже арматура иштери башталып атат да. ооба ооба Болду. Анан кийин азыр булар уже даярдыктарын көрдү уже. Муну азыр дагы бир сыйра кичине нюанстар бар экен, майда эми болот эми. ооба. Андан кийин уже бетонго даярдыктарын көрүп атышат да булар. Эми жалпы айтканда бул жакта азыр 1-2 секторда иштер аткарылып атат, курулуштарчы. Ошол мисалы үчүн азыр бул жакта көрүп атпайсызбы, мына арматуралар токулуп калыптыр. Могу астында турган жашыл бул ошол фундаменттин опалубкалары, Опалубкалар. Азыр эми бул подбетонканын үстүнөн токулду да арматуралар. Бул заливать этип, анан куйулгандан кийин анан уже дубалдары көтөрүлүп баштайт. Ушул көпчүлүккө кызык суроолордо мисалы үчүн жерден үстүнө мисалы үчүн бул жакта подвал болобу биринчи? Анан ошол жер менен биринчи этаждын ортосундагы бийиктик канча болот? Ошолорду айтып кетиңиз. Бул да жакшы суроо болду. Бул эме 60 сантиметр аз подбетонка фундаменти бар. Андан кийинкиси бир подбетонкадан өйдө 1.15 бар да. Ошонун ылдый жагы, канализация жана сантехника, электричество ошолорго бүт даярдык бар. Андан үстүңкүсү уже 1.70ден өйдө. Анан уже биринчи этаж башталат. Ага чейинкиси бул даярдыктар да. Ылдый жагы подвал бар, эми аябай киши аткандай подвал эмес, мында өзүнүн ушу технический коммуникациялар, баягы трубалар өтө турган ар кандай коммуникациянын ызык суу, муздак суу, канализация бүт бар, ошонун баарын ичи менен кетет да. Ооба. Анан эми мисалы үчүн могу көрүп атканыбыз бир линия, бул блоктор бөлүкчөлөрү да. Мисалы үчүн могу жерде балким 3-4 блок болот. Анан бул жагы экинчи катар кетип атат, Анан ушул көпчүлүктүн дагы суроосу бар да. Мисалы үчүн бул аралыктары кандай болот дегенчи. То есть бул азыр караганыбызда мына бул жактан подъездтерге кирген кириштер ушул жагында да. Кире подъездтери эки жактыкы мындайча айтканда. Анан бул ортосу бул жагы жол болот. Жол дегенде баягы киши өтө турган, подъездтерге кире турган, ооба. Демек бул ортосу примерно биз көрүп атабыз, эми примерно бир 15 метрге чейин, 13,5, 14, 15 ар кандай бар, коммерческий бар, тип 1, тип 2, тип 2 деп бөлүнөт да, ошондойлорго жараша өзүнүн размерине жараша жазалып атат. Подъездтер бул азыр бунуку бул жакка карайт, бул жактык булук карайт. Кээ бирөөнүн жолдору өзүнчө алысыраак, кенен стоянка, мындай стоянка эмес эми баягы кененирээк жол болсун деген бар да. Анан мектеп бар, садик бар, ошолордун да жолун эсептелгенде ошолорду калтырып коюп, азырынча могу блоктордун үстүндө иш жүрүп атат да. Ошол боюнча дагы мечиттер бар, билесиздер өзүңөрдөй бул. Ооба, эми ал проект боюнча мисалы үчүн бул жактыкы бардык өзүнүн инфраструктурасы өзүнүкү болуп атпайбы? Анан көптөрдүн дагы берген суроосу парковка маселеси. То есть мисалы үчүн азыр көп жерде микрорайондорду алсак, үйлөр жыш жайгашкан, бирок парковка проблема болуп келет да. Бул жакта азыр 34.000 квартира да, Алтай шаарчасын жалпы алгандачы. Анан биздин проект боюнча негизи 34.500 парковка деп неметилген, эсептелинген да. Мындайча айтканда маселе болбош үчүнчү. Ошондо бул блоктордун жандарында, эки жагында болот, Сиз ошону парковка боюнча айтып кетсеңиз. Ошо парковка боюнча айта кетсем, бул 34.000 дегени бар, ошо көпчүлүктү азыр кыйнаган ушул машина да, уну автоунаа токтоткучтар. Эми бул жерде азыр автоунаалардыкын өзүнчө стоянка болунат. Бул обязательно, бул эми албетте бул домдун жанында эмес, эми үйдүн жанында эмес, эми алысыраак бир жерге атайын жазып атат. Проект боюнча эле карайсыз анын. Ошол жерге орнотулат. 34.500 ошо автоунаа токтоткуч парковкасы болот. Ооба, эми достор, баягы бул жакта проект боюнча 34.000 квартира болсо, ошол парковка маселеси жаралбаш үчүн ар бир блоктун дегенде ошол катар үйлөрдүн тегерек четинде, айланасында парковка, баягы унаа токтотуучу жайлар орнотулат да. Мындайча айтканда алардын саны батирлердикинен көбүрөөк. Баягы ар бир батирге жок дегенде бирден парковка, мындайча айтканда бирден машина деп эсептелинген да. Бул жерде маселе жаралбайт. Анан баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, комплексте азыр иштер аябай жүрүп атат. Бут коерго жер жок дегендей. Каякты карабасаң, курулуш материалдарды, каякты карасаң, техника, мындай масштабтагы курулуш азыркы учурда Кыргызстанда мен оюмча башка жерде жок. Тем более баягы курулуш компанияларды алганда бир да курулуш компания мындай чоң масштабтагы ишти алып барбай эле. Бул жада калса Орто Азиядагы эң чоң курулуш деп айтсак болот да. Анан эми, туура эле. Сиздер эми бул жакта техниканын да саны чынын айтканда көп экен. Көп. Ооба. Бул жетишерлик, сиздин жетишерлик, жетишип атабыз.
ишем оор эмес, Ооба. жеңил эмес. Ооба. Болот ортодо иштеп атабыз. Ооба. Ушундай болот экен эми иште. Ооба. Кичине өйдө ылдыйлар болот. Бирок аракеттин үстүндөбүз баарын убактында элдин аманатын бүтүргөнгө ишти жүргүзүп атабыз. Чоң рахмат Талабеке. Чоң рахмат маалыматыңызга. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Алтай шаарчасы курулуп баштап атканда башында абдан көп мындай суроолорду жаратканда, башка негатив жазгандагы элдер көп болгон, суу толуп кеттик котловандарга, же болбосо ушул жакта курулуштар токтоп калды, жүрбөй жатат деп. Анан эми албетте мынчалык чоң масштабтагы курулуш комплекс курулуп жатканда албетте болот, мындай сөз жакшы дагы жагынан айткандар бар, жаман жагынан. Бирок ошол ишенгендерге айта турчу нерсебиз. Мына көрдүңүздөр, курулуш иштери абдан жакшы жүрүп атат, өз убагы менен жүрүп атат да, айта турчу нерсе. Анан Кыргызстандагы бул эң масштабтуу турак жай да. Мынчалык чоң масштабтагы турак жай курулуп атканда баары бир андай сөздөр болот. Азыркы учурда мына өзүнүн убагы менен, өзүнүн иштер өзүнүн графиги менен жүрүп жатат. Аманатка кыянат кылбай тапшырып беребиз, Кудай буйруса. Кезектеги объектибиз Дордой Моторстун өйдө тарабында курулуп жаткан Үмүт 2 турак жайы. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күндө монолит жумуштары бул объектибизде аябай кызуу жүрүп жаткан кезек. Жер Үмүт 2 турак жайында, бул жерде подземный паркинг болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бул турак жайыбызда дагы жетиштүү материалдар запас алынган. Бул жакта бизде мына 1-2 блок монолит жумуштары 2 кабатка дери көтөрүлүп калган. Бул жакта бизде 3 блок цокольный этажды куюлуп бүтүп, 1 кабатка монолит жумуштары даярдалып атат. Андан ары 4, 5, 6, 7 блоктор 1 кабатта. Бул жакта 7, 8, 9, 10 блоктордун 1 кабаттын стеналарына монолит жумуштары куюлуп атат. Чыгыш тарабында болсо бизде 11 кабат. 11 кабатка 1 кабатына арматура токулуп аткан кезде. Так, азыркы учурда биз 11 блоктун 1 кабатындабыз, достор. Туннель калп системасында ушундай болуп жыш арматуралар токулат. Бунун эки тарабына опаловка коюлуп, ушунун ичи акыркы 16 кабатка дери бирдей ушундай арматура көтөрүлүп куюлуп кетет. Бул цокольный этаждан бери ушинтип чыккан арматуралар, мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Бири-бирине ушинтип уланып 1 метр, 1,5 метр бири-бирине насквозь арматуралар уланып, токулуп, ушундай болуп куюлат, достор. Бул усиленный армирование деп коет, жер титирөөгө аябай бекем туруштук берген конструкция. Азыр бул биз басып бараткан жай коридор. Бул жакта болсо мына квартиралар. Мисалга алсак, бир бөлмөлүү батир мына ушул жерден кирет. Киргенде бул жак тарабы спальный бөлмөсү, бул жерде өзүнчө санузел болот. Бул жагы кухня бөлмөсү. Бир комнаталуу 1 кабатта, потолоктордун бийиктиги 3 метр. Ушулардын баары буйруса жакынкы күндөрдө опаловкаларды коюлуп куюлуп баштайт. Бул жерде мисалы лифтовый зона. Бул жерде 2 лифт болот бизде, грузопассажирский, пассажирский. Бул жак тарабы мына көрсөңүздөр болот. Лестничная площадка. Лестничный площадкага дагы арматуралары уже даярдалып кеткен. Ушул тарабы лестница кетет. Силер азыр не иш кылып атасыңар, жигиттер? Берирээк туруп алалы. Не иш кылып атасыңар бу жерде? Арматур токуйбуз. Арматур токуп атасыз. Каерден келдиңер силер? Өзбекстан кайсыл жагы область? Сурхандариядан. Иш кандай болуп атат бу жерде? Жакшы. Айлык берип атабы убагында? Бериапты. Бу Өзбекстанда дагы ушундай үйлөрдү курабы, ушундай арматура менен? Ушинтип токуп коебы? Өзбекстанда дагы? Жерде мустахкам беле, Өзбекстанда сал проекти асаныраак. Асаныраак, Мондойду силер буга чейин көрдүңөр беле, могул туннельный опаловка менен үйлөрдү? Россияда көргөнбүз. Россиядан, Өзбекстанда көргөнбүз. Канча болду бу жерде иштеп атканыңарга? Мартта келдик башында. Мартта? Март, апрель 2,5 ай. Айлыкты берип атабы убагында? Берип. Ийгилик иштериңерге.
Азыр биз кезектеги турак жай комплексибиздин курулуш иштери кандай болуп жатат экен деп ошол жака келдик. Бул Алтай Голд турак жай комплекси Лев Толстой жана Ливаневский көчөлөрдүн кесилишиндеги турак жай. Бул комплексибиз бизнес класс форматында салынып жатат. 16, 20 жана 22 этаждан турган 4 блоктон турган комплекс болот. Бул жакта өзү 1-2, 3 кабаттары толугу менен торговый помещениялар болот. Жана айта кетчү жер, бул жакта -2 жана -1 кабаттары унаа токтотуучу жай болот. Ассалаумалейкум, Алпай аке. Азыр бул жактагы мына Алтай Голд турак жай боюнча өзүңүздөр кандай иштер жүрүп атат, кайсыл этапка келди, ошону дагы бир айта кетсеңиз. Ал монолитный каркас жүрүп атат. Кудайга шүгүр жакшы бүт бардыгы. Азыр -2ден -1ге чыгып атабыз. Ал бул жерден эме болгондо типовой этажга чыгып кетебиз. Азыр мына перекрытияны коюп койдук. Ага немелер жүрүп атат. Ооба. Хамыттарды байлап атат. Г блоктун, В блоктун хамыттары байлап атат. Б блоктун жарымын уже бир жакын ортодо куюп коебуз. А блок эми жакында казылып, полный грунттар алып келип бул жака төгүлөт. Уже бул жактар бүт баары жакшы жүрүп атат. Ооба, биз да көрүп атабыз, азыр -2 бүтүп, уже -1 этаждагы ошо колонналары орнотулуп, бул жакта уже заливкага даярдалып калыптыр, э? Даяр болуп калды, бул жактар даяр болуп калды. Ал комплекс боюнча өзүңүз айта кетсеңиз, комплекс өзү кандай болот, баягы өзү канча этаждуу болот, ошолордон айта кетсеңиз. Биринчи крандын аркы бетиндеги ошол жерде А блок деп коебуз. А блогубуз 16 этаж турат. Б блок деп коебуз. Б блогубуз 22 этаж турат. Мына В менен Г блокторубуз 20 этаждан болот. Ооба. То есть Г образный мындай 16, 20, 22 этаждан турган. Ооба, бул жактыкы эми баягы бизнес класс форматында салынып атат да. Демек бул жакта 1, 2, 3 кабаттары ошо торговый помещениялар. Торговый центр болот да, торговый центр болот. Помещениялар. Анан в принципе өзү негизи бул жактын өзү курулуш каркас, то есть монолитный кирпичный конструкция болуп эле салынып атат, э? Ооба, монолитный кирпичный каркас болуп салынып атат. Бизге туннельный аппалат болуп түшпөйт. Только монолитный каркас түшөт бул жака. Түшүндүк. Анда бул жакта курулуш иштери негизи Кудай буюрса 2029-жылы 3 жылдан кийин аяктап калат. Кудай насип кылса аяктап калат ошого. Ассаламу алейкум, Нурсултан мырза, азыр сиз бул жакта мастер экенсиз, э? Мына бул жерде азыр -1 кабаттын үстүндө турабыз. Өзүңүздөр айта кетсеңиз, -1 кабаттын үстүндө азыр эмне иш жүрүп жатат? Мына биз көрүп атабыз арматуралардычы. Өзүңүздүн оюңузду сөзүңүз менен айта кетиңиз, түшүндүрүп. -1 кабатында азыр бизде железобетонный конструкциялар иштери жүрүп жатат. Колонна, диафрагмалар, перекрытиялар коюлуп жатат. Эң жогорку сапаттагы арматура, жогорку сапаттагы бетон колдонуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эң чоң диаметрдагы арматура колдонобуз. Азыр бул жакта рабочий балдар хамуттарын байлап, дополнительный арматураларын кошуп жатышат. Иш жакшы жүрүп атат, өз убагында, өз этабы менен жүрүп жатат. Жакшы, ошо биз көрдүк, ошо мына арматуралар ошо эң 30 мындай айтканда эң калың жанагы высококачественный неме окшойт, российский арматуралар да бар. Жакшы, эми бул жакта азыр колонналар бекитилип, демек бул колонналар куюлса эле 1 кабаттарга иштери уже көтөрүлүп баштайт. Ооба. Ар бир этаждын өз этабы менен көтөрүлө баштайт. Жакшы, бул жакта өзү жумушу, мындай айтканда жумушчулар, техника, бардык материалдар жетиштүү эле болуп жатат. Бардык техника жетиштүү, өз убагы менен келип жатат, өз убагы менен иштеп жатат. Бетон, кран, помпа болгон техника, спецтехника иштеп жатат. Чоң рахмат, анда сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй мына бул турак жайыбызда курулуш иштери абдан жакшы жүрүп жатат. Өзү жайгашкан жерде дагы чынын айтканда жакшы. Лев Толстой көчөсүн өзүңүздөр билесиздер, инфра түзүмү дагы жакшы жерде жайгашкан, транспорттук баягы инфраструктурасы дегендей. Анан тегерек четинде дагы мектеп, садик, ушундай эле жалпы социалдык объекттер дагы, мамлекеттик дагы объекттер дагы көп бул жакта. Анан эми бул жактан батир алууну каалагандар болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн биздин номерлерге байланыша бериңиздер. Биздин адистер сиздерге толук жардамды берип, бул жактан 5 жылга бөлүп төлөө жолу менен батир тандап берүүгө ар дайым даяр. Кезектеги биздин объект менин артымда турган түндүк турак жайы Рыскулова, Фучка көчөлөрүнүн кесилишинде салынып жатат.
Достор, бул жерде болгону 2 блок, 12 кабаттуу. Бул проекттин өзгөчөлүгү өзүнүн минусовой 2 кабат подземный паркинги бар. Анан биринчи, экинчи кабаты коммерциялык помещение болуп кетет. Азыркы учурда бул проектибизден 100% накталай төлөмгө 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлерди алсаңыздар болот. Артымда турган Кут өргө турак жай комплекси Гагарин жана Тимура Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан 10 кабаттуу турак жайыбыз. Бул компания тарабынан ийгиликтүү аякталып тапшырылган турак жайларыбыздын бири. Жана айта кетчү нерсе, бул турак жайыбыздын жанында Алтай Ордо турак жай комплексибиздин курулуш иштери дагы жүрүүдө. Азыр бул жакта курулуш иштери кайсыл этапка келди жана кандай иштер аткарылууда сиздерге көрсөтүп беребиз. Турак жайыбыз жалпысынан 16 кабаттуу, 11 блоктон турган жана 1470 батирлүү болуп эсептелинет. Комплекстин өзүндө жеке бала бакчасы дагы каралган. Астындагы жер алдындагы унаа токтотуучу жайлары дагы бар. Анан айта кетчү нерсе, жалпы өзү локация дагы абдан жакшы жайгашкан жерде. Өзүңүздөр билгендей, Гагарин көчөсү Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири болуп саналат. Тегерек четинде мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана гипермаркеттер, мындай айтканда жашоого керектүү баардык объекттер каралган. Ошол эле учурда бул район тынч жана жашоого ыңгайлуу болуп саналат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта иштер абдан жакшы жүрүп жатат. Техника дагы, куруучулар дагы объектибиздин баягы үстүнөн иш алып барууда. Бул жакта артыбызда мына нулевой этаждары бүтүп, азыр биринчи кабаттарга дагы акырындан көтөрүлүп жатат. Мындай айтканда арматура токуу жана монолит жумуштары жакшы өзүнүн убактысы менен аткарылууда. Турак жайдын ичиндеги блоктор кандай жайгашкан бир сыра көрсөтүп түшүндүрүп коеюн. Бул тарабы Гагарин көчөсү. Ушул тарапта 1, 2, 3 блоктору жайгашкан. Күнбатыш тарабында болсо 4, 5, 6 блоктор. Жана ошондой эле ортодо 7, 8 блок, аркы күн чыгыш тарабында болсо 9, 10, 11 блоктор болуп эсептелинет. Айта кетчү нерсе, бул жакта 5 жылга бөлүп төлөө шарттары каралган. Эгерде батир алууну каалаган болсоңуз, төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Үйлүү болуп калууга жетишип алыңыз, батирлердин саны чектелүү. Азыр биз Исакеев жана Виноградный көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Алтай плюс турак жай комплексиндебиз. Учурда бул турак жай комплексибизде курулуш иштери абдан жакшы темп менен жүрүүдө. Нулевой этаждан биринчи кабаттарга көтөрүлүп жаткан чагы. Азыр арматуралар токулуп, ошондой эле монолит жумуштары дагы аткарылууда. Комплекс өзү 9 блоктон турган 16 кабаттуу жана ошондой эле 1196 батирлүү болуп курулууда. Комплекстин территориясында өзүнүн балдар ойноочу аянтчасы, балдар бала бакчасы жана ошондой эле жер алдындагы жана жер үстүндөгү көп кабаттуу унаа токтотуучу жайы дагы каралган. Эң жакшы жери Алтай плюс турак жай комплексибиздин жанында компаниянын буга чейинки ийгиликтүү тапшырылган дагы турак жайлары бар. Буга келечек 1 жана келечек 2 турак жай комплекси далил. Бүгүн сиздерди Кут курулуш компаниясында курулуп жаткан турак жай комплекстеринде курулуш иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу тааныштырдык. Эгерде сиздер бизден батир алган болсоңуздар, кайсыл турак жайдан алганыңызды комментарийге жаза кетиңиз. Эгерде ала элек болсоңуздар, биз сиздерди кеңсебизде күтөбүз.